Бурулай Кубаталиева дарыгер. Ал Ош шаардык үй бүлөлүк медицина борборунда энелер жана балдардын саламаттыгы боюнча директордун орун басары болуп иштейт. Башта Бурулай жөн гана өз ишин жакшы билген адис болууну жетиштүү деп эсептесе, Германиянын эл аралык кызматташтык коому тарабынан өткөрүлгөн айымдар үчүн лидерлик программасы ага өзүнө башкача кароого мүмкүнчүлүк берди. Мен дарыгер болуп иштей баштаганда 22 жашта болчумун. Ошондо жөн гана адамдарга жардам берүүнү кыялданчумун. Бирок лидерлик мен жөнүндө эмес деп ойлочумун. Бир күнү бир эле адамдын эмес, бүтүндөй системанын тагдыры менин чечимиме көз каранды болоорун билген эмесмин. Башкаруу бул кызмат эмес, бул кайрат. Эң оор нерсе тең салмакты табуу, эртең менен жыйын, күндүзү отчеттор, кечинде уулу менен сабак. Германия өкмөтүнүн колдоосу менен Жайзет ишке ашырып жаткан Орто Азиядагы эне жана баланы коргоо долбоору аркылуу Кыргызстандын жүздөгөн аялдары өзүнө ишенип, билимге жана системаны өзгөртүүгө күч алдык. Лидерлик бул наам эмес, бул кам көрүү. Ал эми биздин системада чын дилден кам көргөн аялдар көптөп саналат. Мурда 2 баламды поликлиникага алып барган мезгилде эмизейин десең же памперс алмаштырайын десең место жок да, ар бурч издеп калчумун да, кайсыл жерге барайын. Скамейкага отурайын десең кезекте эркектер отурат, аялдар эмизе албайсыз, ыңгайсыз болчу аябай. Анысынан баягы жаңы төрөгөн эне үчүн бул абдан чоң ыңгайсыздык нерсе жаратат да. Анан азыр эне бала деп атайын өзүнчө бир бөлмө ачылыптыр, аябай мага жагып атат, ушул жер аябай кубантып атат бизди. Кирсең ичи таза, шарты таза, кеңири, эч кимден уялбайсың, тартынбайсың, эмизесиң, памперсин алмашасың, анан башка жумуштарыңды бүтүрүп кетесиң да. Бул жерге биз энелер жана балдар үчүн атайын медициналык кызматты жакшыртуу үчүн комната түзүп жатабыз. Бул жер мурун регистратура болчу, эне жана балдар үчүн кызмат көрсөтүүчү бурчтар же каналар болгон эмес. Мурун энелерге өтө ыңгайсыздык көп жаралчу. Себеби бизде ажатканаларда кичинекей болгон үчүн, коридордо көп адамдар очередь болгон үчүн барган сайын өзгөртүүгө биринчи ыкманы ушул Жайзет долбоорунан лидерствоны окуп келгенден кийин биз өзгөртө алабызбы деген ойду коюп, ушул эне бала үчүн комнатаны ажыратканга кол жумшадык. Негизи эле коомдо, мекемеде же жааматта башкаларды башкара турган, жетектей турган жетекчи болот. Мындайча айтканда, жол көрсөтүүчү адам болот. Алардын бири мен үчүн Бурулай эже болду. Бурулай эже жөн гана жетекчи эмес, лидер катары мага үлгү болду. Бурулай эженин жумушка болгон мамилеси, адамдарга болгон мамилеси жана жогорку жоопкерчилиги мени шыктандырып, мени өзүмдү өзүм өнүктүрүүгө жардам берди. Мен дагы азыр лидерлик сапатын жогорулатууга үйрөнүп жатам. Биз дайыма башкаруу стратегия тууралуу сүйлөйбүз. Бирок чыныгы система бул кадрлар. Бурулай сыяктуу биздин кадрлар Жайзет долбоорунун окуусунун натыйжасында өздөрүнө ишеним арта башташты. Алар Жайзеттин колдоосу менен өткөрүлгөн аялдар үчүн лидерлик программасына катышып, өзгөрүүнүн сырткы башкаруудан эмес, ички өзгөчөлүктөн башташты. Жыйынтыгында өзгөргөн бүтүндөй чөйрө болду. Айымдардын лидерлиги бул тынч, бирок туруктуу өзгөрүү. Бул күн сайын кабыл алынган чечимдер, көз жаздымда калган эмгек, жамаатты алдыга сүрөгөн күч. Айымдар Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тотомунун жүрөгү жана өзөгү. Германиянын эл аралык кызматташтык коому тарабынан ишке ашырылып жаткан программа бул күчтүү байкап, бекемдөөгө жардам берди. Эми аймактарда, айылдарда, мекемелерде айымдардын орду сезилип, сыйланып жатат. Алар жөн гана дарыгер айымдар эмес, алар өзгөрүүнүн кыймылдаткыч күчү.